TikToktон таргет кантип жасайсыз? Биринчи ролигиңизди тартып даярдагандан кийин загрузка кыласыз. Загрузка кылганда в высоком качестве деген кнопканы басыңыз. Эгер тартылган ролигиңиздин сапаты начар болсо, продвижение кылганда клиент келбей калышы да мүмкүн же продвижение мало эффективный болуп калышы мүмкүн. Экинчи ролигиңизди жүктөдүңүз. Жана 24 саат карап туруңуз. Эгер бул ролигиңиз көп просмотр, көп клиенттер алып келип атса, ошол роликти продвигать кыласыз. Ал үчүн ошол ролигиңиздеги 3 точканы басасыз. Ылдый жакта оттун сүрөтү жанып турат, продвигать деп. Ошол жерди басасыз. И дальше өткөндө сиз тандайсыз. Көп просмотрбу же клиент сизге ссылка менен келиш керекпи, же аккаунтуңузга өтүш керекпи? Ошол сизге керектүү максатка жараша тандайсыз жана продвигать кыласыз. Бирок бул нерсени жасоордон мурда мен сизге сунушум сатуучу роликтерди тартууну үйрөнүңүздөр. TikTok аркылуу сатуу психологиясын билиңиз. Аны сиз менин Бишкек Ош шаар